Биздин тема баягы эле коронавирус. Коронавирусту бул вирус чакырат. Бизде бактерия деген бар, вирус деген бар, жана башка майда жандыктар бар. Ушулардын ичинен эң эле азыркы бизди көйгөйдү жаратып жаткан нерсе бул вирус. Вирус адамга киргенде кандай белгилер болот? Демек, вируста азыр 4 түрдө өтүп атат. Бул жеңил түрү, орто түрү, оор түрү жана өтө оор түрү болуп. Жеңил түрүндө адамда бир эле симптом болушу мүмкүн. Мүмкүн ал жит сезбей калышы мүмкүн, мүмкүн анын тамагы кычып калышы мүмкүн, мүмкүн ал үшүп аткан болот, температурасы көтөрүлгөн болот, баш ооруган болот. Эми кадимки эле грипптин бир аз симптомдор болгон үчүн биз башында эмнени биз ушундай абалга келип калдык. Эмнеге биз ушундай абалга келип калдык? Себеби деген биз бардыгыбыз башында бул коронавирусту биз грипптин симптомдоруна кабыл алдык да. Ошон үчүн биз буга дайыр эмес болчук. Биз врачтар деле мынчалык оор акыбалда өтөт деп эч ким элестеткен эмес. Биз элестетпегенден кийин тем более жөнөкөй граждандар муну эч качан ойлогон эмес. Бардыгы эле 80-90% адамдар бул грипп деп ушундай кабыл алышты. Башында 2-3 күн бар ушундай кабыл алгандан кийин эч ким көңүл бурбагандан үчүн ушундай осложнениялар кетти да. Өпкөгө тезирээк өтүп вирус өпкөдө жашалып, өпкөгө кычкылтекти жөнөтпөстөн оор акыбалга алып келип, көп жарандарыбыз менен куш айтышып калдык. Экинчи түрү орто түрү. Орто түрүндө дагы 2-3 симптом болот. Мисалы, температурасы 3-4 күнгө чейин кармалат, бирөөнүн тамагы кычышат, бирөөнүн ичи өтүп кетиши мүмкүн, бирөөнүн сөөктөрү ооруп атат, бирөөнүн булчуңдары ооруп атат, бирөөнүн көзү кызарып атат. Көрдүңөрбү? Эми мага келген пациенттерден мен ушунчалык көп симптомдорду байкадым. Мурун кайсы жеринде ушундай дарт болгон болсо, ошол жерден башталгандар да болду да. Мисалы, мен кулагым эле ооручу эле, мен лоруго барам деп лоруго барышты. Мен ангинам эле бар эле, мен ангина болуп атам деп ангина лоруго барышты. Мен көзүм мурунтан ооруйт деп глазойго барышты. Ушундай симптомдордон орто түрүндө 3-4 симптом болот. Муну да биз өткөрүп салдык. 3-4 күнгө чейин үйдө жатып алдык. Врачты издедик, врач жок болуп калды. Үйдө өзүбүз бир аз дары-дармектерди иштик. Эми оор түрүндө, ушул жеңил түрүндө мен адамдарды азыр экиге бөлүп койдум да. Алдуу жана алсыз депчи. Алдуу деп бул физически адамдарды айткан жокмун. Мен мурунтан эле айтып жүрөм да, алдуу адам деп мен кимдин иммунитети бийик болсо, мен ошол адамды алдуу дейм. Иммунитетке бизде 5 тамырлар жооп берет. Эгерде сиз 5 тамырларды буга чейин, сиз 20 жашта болосузбу, 10 жашта болобу, 40та болосузбу, 70те болосузбу, сиз ушуга чейин 5 тамырларыңызды керексиз заттарга, токсиндерге толтуруп алган болсоңуз, демек бул адам алсыз болуп, кирген вирус клеткада жашап, клеткада бул жироподобный вирус. Бул сыртынан май оболочкасы бар, май катмарчасы бар дагы, бул клеткада гана жашай алат. Вирустар клеткада жашап, биздин ар бир клеткабызда жашап, анан бизге өзүнүн терс таасирин бере берет. Ошо клеткада жашап туруп, анан өзүнүн керексиз нерсени чыгарганда, ал без тамырларга чогула баштайт. Демек, сиз мурун без тамырларыңызды керексиз тамак менен, өзүңүз менен өзүңүз иштебестен, белки воспаления, ошо бүт керексиз нерселер менен толтуруп алган болсоңуз, азыр дагы үстүнө вирустун токсиндери кошулгандан кийин без тамырлар аны чыгара албай калды дагы, без тамырлар чоңое баштады. Без тамырлар бар, без түтүкчөлөрү бар. Булар деле кан тамырга окшош нерсе. Булар жанында кетип аткан кан тамырды кысып калды дагы. Кысылып калган кан тамырдан, демек ошо органга кычкылтек барбай калды, тамак жазыксат барбай калды дагы. Ошо кайсы орган көбүрөөк жабыркаган болсо, ошол органдын симптомдору чыга баштады.
Демек, жеңил түрүн жана орто түрүндө биз көңүл бурбастан өткөрүп жиберген болсок, демек бул уже оор түрүнө өтүп, пневмония деген ооруга алып келди. Жеңил түрүндө адамдар жит билбей калдым деп туруп, пияз жешкендер болду, чеснок жешкендер болду. Бул эми щелочь да, көрдүңөрбү? Пияз, тиги чеснок, лимон, булар щелочтагы, булар уже организм менен күрөшүп туруп, мурун көңдөйүнө түшкөн нерсени булар сыртка чыгарып берип аракет кылышты. Жакшы болуп кетишти. Ал эми даам сезбегендер да ошондой кылып жешти. Кээ биркилер мурдун жит билбей атат деп туруп, тиги сода менен чайкашты, сода ичти, тердешти. Мен эми ошо башында эле кыйкырып чыккан, кагылайын терде деп. Тердеген себеби аны вирусту биз ошол без тамырлардан жана кан тамырлардан ошолордун керексиз нерселерин биз тери менен чыгара баштадык да. Тери менен чыгарып салган үчүн биринчи ошо жеңил жана орто түрүндөгү адамдар муну көп пайыз, бир 60-70% элдер чыгарып салышты да. А калган бир 20-30% адамдар көңүл бурбаган үчүн ал өпкөгө өтүп, оор түрүнө өтүп кетти. Ошондо дагы көр тирилик деп жумуш кылып эчтеке болбойт, мен энтиге баштайт. Энтиге тез чарчайт, оор түрүндө уже өпкөгө өткөндөн кийин кычкылтеги жетпей калат. А кычкылтеги жетпеген жерде адам шалдырай баштайт. Шалдыраса эртең менен туруп, мен күчтүүмүн деп физзарядканы жасап туруп кете берди. Бир аз сууну ичти, көңүл бурбады. Өпкөгө 10% отура баштады вирусчу. Өпкөнү биз 100% деп ала турган болсок, 10%-тен ошо вирус отурукташтыра баштады. Анын ал көңүл бурбады, ал 20%. Бул бессимптомный болуп калды да. Эч кандай симптом берген жок, эч кандай даттануу берген жок. 10%, 20%, анан барып 50-70% болгондон кийин энтигип, алык албай, шалдырап, кычкылтек жетпей калганда, анан бул чуркап барды дагы 90%, 70%ке баргандан кийин биз аны сактай албадык. Эми үй шартында ушул жеңил жана орто түрүн кандайча биз сактанабыз деген суроо көп келет да. Эң биринчи бул нерв. Мына мен ошо 2 айга бизде карантинге чыгарган мезгилде мен 5 сабак бергем да, оорунун себептери деп. Ушул оору каяктан келет? Ооруга келиш үчүн 5 себеп болот. Мына ушул менин профилиме кирсеңиздер, 5 себептен бар да. Биринчи себеби бул бардык ооруда, бардык. Бу дүйнө жүзүндө эмне деген оору бар болсо, ошонун бардыгында ушул эле коронавируста дагы бул нерв системасын биз жакшы сактай албаганыбыздан. Демек, сиз эгерде кандайдыр бир терс информацияны кабыл алып, ошонун тегерегинде ойлонуп, кечке чейин ошону кыжалат болуп жүргөн болсоңуз, эгерде сиз ичиңиздеги илгертен кандайдыр бир көйгөй болуп, жиниңизди адамдардан чыгарып, адамдарга катуу нерсе айтып, адамды ызаланткан болсоңуз, сиз ушу информацияларды угуп алып, мен да ушундай болуп каламбы деген кыжалатчылыкты берип жазып ала турган болсоңуз, анда сиз мен сизге 90% сиз оорусуз деп айта берем. 90, мен тажрыйбама таянып, мен сиздерге айтам, урматтуу мекендештер, анда сиз 90% ооруп каласыз. Токтотуш керек. Нервти сакташ керек. Адам өзүн нервти кармаганды үйрөнүш керек. Бирөөнү капа кылып алган болсо, ошол адамдан кечирим сураш керек. Мына азыркы мезгилде эмне үчүн оору бардыгыбызга жукту? Себеби деген биз бардыгыбыз мыногу заман өзгөрүп, биз бир коомдон экинчи коомго өткөндө, ушул экинчи коомго жашап кетиш үчүн биз негизги байлык, негизги нерсе биз байлык деп элестетип эле, бардыгыбыз байлыктын аркасынан чуркап, мындай адамгерчилик дегенди биз экинчи орунга коюп, ушул мен кантип жакшы жашасам экен деген эле нерсенин үстүнөн дайыма кыжалат болуп, кандайдыр бирөөдөн эптеп ошондон бир нерсесин мен өндүрүп калсам экен, же ошол адам менен урушуп кетип, же ошол адамдын көңүлүн оорутуп, мына ызалануу, кыжалатчылык, бирөөнү капа кылуу, дайыма могу жерде кандайдыр бир нерсенин калып калышы, бул нерв системасынын чыңалуусуна алып келет дагы. А нерв системасы чыңалгандан биз ушундай жаралыппыз. Биринчи, биздин бүт денебиздин ичиндеги өт чыңалып калат. Өт мындай сокращение, жыйрылып калат. Бизди ушундай кылып жараткан
Bizde ең сонун дары бул өт. Мына мен кайсы жерде болсо ушуну айтып берип атам. Bizde ең сонун дары бул өт. Эгерде сиздин өтүңүз жакшы иштесе, сиз алдуу адамсыз. Эгерде сиздин өтүңүз жакшы чыкпаган болсо, бүттү сиздин бес тамырларыңызга токсиндер, керексиз нерселердин баары чогулуп калат дагы, сиз алсыз деп айтар элем. Демек, нервти сактайсыз, өтүңүз жакшы чыгат. Эми өттүн чыгуусу боюнча эки нерсе, эки абалда калып калат. Эгерде өт 12 илчеге өт боордон жасалат. Демек биз боорду да сакташыбыз керек. Боордо түтүкчөлөр менен өт башкачасына өт жасалып келет дагы. Кайра сиз ошо сиз 3 мал тамактанасызбы, сиз 2 мал тамактанасызбы, сиз тамакты өзүңүз алганда эле өт жыйрылып 12 илчеге өтүн коюп берет. Өт эң сонун вируска каршы, микробка каршы, курттарга каршы, простейлерге жана грипптилерге каршы эң сонун препарат. Биз өзүбүздө даяр препарат турат. Биз аптекага чуркаган кереги жок азыр. Мына биз ошол өзүбүздөгү лекарстваны, өзүбүздөгү препаратты, дарыны биз колдонушубуз керек. Өт эки абалда, нерв болгонуңузда эки абалда катып калат. Демек, биринчи абалында бул жабылып калат. Өттүн 12 илчеге куйган жери синтеродди деп коет. Мында ачылып жабыла турган кызматы бар. Демек, ал нерв болгонуңуз ал жабылган боюнча калып калат дагы, адам запор менен страдать эте баштайт. Бул менин тажрыйбамда мен 90% адамдардын өтү жабылган абалда калып калып атат. Ал эми 10% адамдарда ачылган боюнча калып калып атат. Мына оозу, өт түтүкчөсү оозу ачылган боюнча калып туруп, ал адам тамак ичсе эле ажатканага чуркай берет. Мынандай баягындай биринчи отравление болгондой бул бич өтпөйт. Суюк эле кашица образно, каша сыяктуу тамак ичсе эле чуркайт ажатканага. 3 мал ичсе 3 мал чуркайт, 4 мал ичсе. Демек, бул адамдагы нерв системасын сактай албады. Нерв системасын сактай албагандан кийин, демек, эки абалда калып, бизди ошол нерсе кыйнай баштайт. Бүттү, сиздин өтүңүз куйбай калгандан кийин, же сиздин өтүңүз ашыкча куюп калгандан кийин, сизде оорунун баары башталат. Демек, сизде ошол бизге кирген 5 майда жандык жашап кетет, ичеге өтүп, тамактар жакшы сиңбейт, без тамырларыңызга керексиз нерселердин баары чогула баштайт. Дагы бир немеси, сиз отурган абалда мен дайым келгенде профессиясын сурайм. Отурган абалда иштейсизби? Же башка жумуш кыласызбы? Жок, мен отурган абалда. Демек, сиз отурган абалда дагы өтүңүз куйбайт. Муну өттү деген иштетип туруш керек. Мына Швецияда иштегендер, алар да мына азыр заманга жараша аларды 12 саат, 18 саат иштетет. Бул деген кулчулук да. Аларга да деген возможность бериш керек. Аларда ар 2 саатты, жарым саатка чыгарбайт. Өтө жаман нерсе. Ар 2 саатта тургузуп, өйдө ылдый эңкейтип туруп өттүн чыгышына жардам бериш керек. Бир гана Швеция эмес, бардык профессия, отуруп иштеген профессиянын бардыгында ар бир 2 саатта сиз эңкейип, башыңызды тизеге жеткиргенге чейин, колуңузду түйүп, оң кабырганын астына салып туруп, ушул өттүн тушун массаж кылсаңыз дагы өт жакшы куюп бере баштайт. Кабырганын астына киргизип туруп, ошол жерде массаж жасасаңыз дагы өт жакшы иштей баштайт. Демек, нервти сактабасаңыз, сиз өттү жакшы куюп бере албайсыз. Өттү жакшы куйбаган болсоңуз, бүттү сизде оору пайда болду дегениз. Ушул эле мына азыркы мезгилде ошо вирус кирет дагы, сиздин өтүңүз куйбаган үчүн ал ойногон боюнча ички ичеге өтүп кетет дагы, ички ичегеден нары барып жайгашат, андан нары канга сиңет, кан менен барып туруп өпкөлөргө отургузат, анан ошол бүт органдарыңызга отурукташат дагы, сизде бул вирустун симптомдору чыга баштайт. Демек, сиз сөзсүз түрдө эңкейип, мына башыңыз тегеренип кеткенге чейин, сиз башыңыз тизеге жетпей турган кылып, тизени бүкпөйсүз. Тизе түз абалда турат дагы, башыңызды тизеге жеткиргенге чейин аракет кылыш керек. Эми азыр жарым эңкейген болсоңуз, бара-бара көп эңкей баштайсыз. Колду сөзсүз түрдө массаж жасайсыз. Эми экинчи себеби, оорунун экинчи себеби бул без тамырларынын айынан кан тамырлардын ичкерип кетүүсү. Сиздин без тамырларыңыз таза болгон болсо, демек сиз алдуусуз. Сиздин без тамырларыңыз ичине керексиз нерсенин баары толуп калган болсо, сиз алсызсыз. Мына ушул толуп калган без тамырлар, без тамыр, көк кан тамыр, кызыл кан тамыр жана нерв системасы, нерв талчалары, булар төртөө бирге кетет.
Бұлар bir bölükte кетет да. Демек сіздің много без тамырларыңыз толду, керексіз нәрсеге толду, ал чоңойду. Аны шлангада елестеткіле. Шланганың içinde лай толып қалды дегенде да. Ушул толып қалған нәрсе бұл жанында тұрған қан тамырды эмне кылат экен? Кысып коет. Демек экинчи себеби қан тамырлардын ичкерип кетүүсү. Мына сіздің bir органыңыздың тушундағы без тамырлар толып қалды дағы, мисалы ашқазанды алайлы. Ашқазан жанында қан тамырлар ичкерип кетти дағы, ашқазан жакшы кенен иштей албастан сіздің тамақ сіңирүүңүз бузулат. Кийинки үчүнчү себеби ошол без тамырлар керексиз нерсеге толду, қан тамырлар ичкерди. Bunun içinde bizge girген майда жандыктардын жашап кетүүсү. Булар қан тамыры ичкергенде, мунун қан тамырдын ичинде кычкыл чөйрө жана шолоч чөйрө деген болуп калат да. Ушул кычкыл чөйрө көбөйүп кетет. Ушул майда жандыктар кычкыл чөйрөдө көбүрөөк жашайт. Булар ушуда, булардын жашоосу кычкыл чөйрөдө. Демек биз организмде биз шолоч чөйрөгө айлантырышыбыз керек. Шолочто булардын баары жок боло баштайт. А кычкыл чөйрөдө булардын баары жашап кетет. Қан тамыры ичкергенде кычкыл чөйрө көбөйөт. Демек бизге кирген бүт баары, вирус болобу, микроб болобу, башкасы болобу баары биздин чөйрөдө бизде жашап, организмдин каалаган жерине барып отурукташып, бизде көбөйүп алат. Кийинки бул эми ошо кислотный щелочное равновесие деп коет, ошол кычкыл жана чөйрөнүн бузулуштан. Бизде шолоч чөйрө көбүрөөк кармап туруш керек да, а кычкыл чөйрө азыраак кармалыш керек. Кийинки дагы бир себеби мына ушул майда жандыктар киргенден кийин алар ошол кандайдыр бир органга барып, ошол органдын клеткаларын шамалдата баштайт да. Булар керексиз нерсе көбөйүп кеткен үчүн, клетка керектүү нерсе ала албай калган үчүн клетка алсыз боло баштайт. Мына ушул микроб киреби, вирус киреби, ал өзү дагы жейт да бизден. Жегенден кийин өзүнүн керексиз нерсени чыгарды да. Ошол керексиз нерсе без тамырда да көбөйө баштады, кан тамырда да көбөйө баштады. Ошол керексиз токсиндер, керексиз заттар клеткага барды дагы, клетка мага кандай эпкеге мурунку келип аткан тамак арсык зат гана, мурунку келип аткан кычкылтек гана деп клетка өзгөрө баштайт. Ушул өзгөрүү бул оору. Клетка алсырай баштайт. Ал деген шишит, керексиз нерсе да аларга да кирди. Ал шишит, кызарат. Анын жанында турган клеткалардын арасында турган клеткалар чоңойгондон кийин жандардын эрти кыса баштайт. Ал оору берет. Көрдүңөрбү? Кийинкиси уже шамалдоо жана интоксикация деп коет. Температура чыгышы мүмкүн. Ошол местно, ошол жердин мүмкүн дененин температурасы. Бул деген нерсе организмге керексиз зат көбөйдү. Сен күрөш деп атат. Күрөш, ошол керексиз нерсени киргизбе, керексиз нерсени сырттан чыгарып сал деп атат. Көрдүңүзбү? Демек биз эмне кылышыбыз керек экен? Үй шартында эмне кылышыбыз керек? Ооруп жаткан мезгилде мен башында 3 литрге чейин суу ичкиле деп неме бердим. Кеңеш бердим. Дайым сиздердин жаныңызда термос турсун. 3 литрге чейин суу ичкиле, тердегиле деп. Биз ал периодтон өттүк. Башындагы биринчи оору жуккан мезгил, инкубационный период, ошол вирус бизге кирип, бизге жашагыча 7 күндөн 10 күн чейин убакыт өттү. Биз ошол мезгилде көңүл бурбай койгон үчүн биз осложненияга келдик да. Татаалдашып кеттик. Мына ошо андан кийинки мезгил уже ал жашагандан кийин азыр вирус өзүнүн күчүн көрсөтүп, өзүнүн терс таасирин көрсөтө баштагандан кийин кийинки 2 жуманын ичинде адамдар ошол башында мен айтып кеткен температура болду, жөтөлдү, 1 жумага чейин температура түшпөй койду, алсырады, житсизбей калды. Бардык клиника мына ушул кийинки экинчи мезгилге туура келди дагы. Бул мезгил 2 жумадан 3 жумадан, а кийинкилерде 1 айга чейин созулду. Мына ушул 1 айдын ичинде адам өтө организми кыйналып калды. Алсырады. Кычкылтек акырында келип туруп, кычкылтек жана керектүү заттар барбай калды. Ошол керексиз затты алып чыгып кетиш үчүн мен башында 3 литрге чейин суу ичкиле дедим. Сууну ичкенде дагы сөзсүз ысык ичкиле деп бердим. Эмне үчүн? Бул майдан капталып алып атпайбы? Ысык ичсек, ал
ошо майды биз эрите баштайбыз да. Башында мен спиртти жыттагыла дедим. Бул да жакшы жардам берди. Мага абдан баары көчөдөн жолугуп, рахмат сизге ушул спиртти жыттаган үчүн мен чыгып кеттим деп. Эми спиртти жыта десе ар минуттер жыттабаш керек. Bir günde 2 жолу, 3 жолу. Ашып кетсе 4 жолу болду. Андан кийинки дагы үй шартындагы азыркы мезгилде биз эми бул периодтон өткөндөн кийин эми адам килограммга жараша суу иче башташ керек. Мына сиз мисалы 70 кило болгон болсо 30га көбөйтсөк 2 литр 100 миллилитр. Мына ушул норма. Сиз норма сууну ичесиз. Сизде калган токсиндер, керексиз заттар кан тамырдагы, без тамырдагы, органдарда ушулардын баары кайра чыгыш керек. Эмне болуп чыгат? Тери болуп чыгыш керек, сыйдык менен чыгыш керек, заң менен чыгып кетиш керек. Ушул 3 нерсени чыгарыш үчүн адам килограммына жараша суу ичиш керек. Эми сиздер 3 литр, 4 литр, сиз уже бул периоддон өттүк, мына бүттү. Эми мына азыр мен элдерге айтып атам, сиз килограммыңызга жараша суу ичиңиз деп. Кийинки бул тамактануу. Тамактанууда вирус эмнени жакшы көрөт? Вирус таттууну жакшы көрөт. Таттууну, углеводду жакшы көрөт. Вирус сүт оокаттарын жакшы көрөт. Мен ошон үчүн башында эле чыңырып чыктым, калайык кал, таттуу ичпегиле. Мына азыр деле таттуу ичпеш керек. Süt azıklarını içmеш керек, жана un азыктарын içмеш керек. Süt жана süt азыктары деп, ошо эле каймак болобу, айран болобу, дегеле сүттөн жасалган нерсенин баарын жебей турасыздар. Un жана ундан жасалган нерселерди жебеге аракет кылыш керек. Анда биз нансыз эме болобуз дейт. Жок, сизге ден соолук керекпи? Демек, ден соолук керекпи? Демек, сиз мен айткан нерсени жебей турасыз. Эмнени жейбиз дейт да? Эмнени жейбиз? Эмнени жейтилик? Барлык нерсени сууга бышырып жейсиңер. Мен ротационный диета деп бергенмин. Мен айтам да, сиз ушу сизге керексиз нерсени жеп атканда, мен азыр ушу бир вирусумду көбөйтөмүн деп элестетиңиз дагы, аны жебей койгуңуз деп атам. Адам эрктүү болуш керек. Жебейм дедиби, жебей коюш керек. Анан кийин эле кыргыз эмне үчүн ооруп калдык? Кыргыз кечки саат 7ден кийин бардыгын тыштадык. Мына биринчини да тыштадык, экинчи порцияны да тыштадык, үчүнчүсүнү да чаласына тыштадык да, кайра 10до туруп дагы жедик. Мына ошондон ким көбүрөөк ооруду, кимдин ичи чоңоюп кеткен. Мына ушул адамдар, булар көбүрөөк жабыркады. Ич чоңоюу деген сөз, бул тамакты туура эмес жеп, керексиз заттар без тамырдын ичине толуп, без тамырдан кийин дагы каяка кетишин билбестен курсакка май болуп чогула баштаган. Мен авторитетмин деп мактанат. Сиз авторитет эмессиз. Сиздин без системаңыз жакшы иштебейсиз, алсызсыз. Сиз физически күчтүү болушуңуз мүмкүн. Сиз ден соолук боюнча алсызсыз. Себеби деген сизге кирген керексиз заттын бардыгы курсак болуп кармалып калган. Курсакты жоготуш керек. Мына. Курсактагы май эмне? Бул керексиз заттар. Ошол эле кирген микроб болобу, ошол эле тамак болобу, ошол эле дагы башка нерселер, суу менен, воздух менен кирген керексиз нерсенин баары курсакка чогулуп калган. Мына ушул адамдар көбүрөөк жабыркап калышты.